Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Allahümme aslih lana niyyatina ve zurriyatina ve ahsinna khitamana ya rahman rahimin. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den adep ahlaka baylanıştığı aytkan hadislerin okup öğrenүүnü ulantабыз. An Abi Hurayra radıyallahu anhu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فإنه أجدر أن لا تزدروا نعمة الله عليكم متفق عليه. Abu Hurayra radıyallahu anhudan rivayet kılınat. Allah'tan elçisi sallallahu aleyhi ve sellem aytты. Sizler özüңөрдөн ылдыйдагыларга карагыла. Sen özüңдөн ылдый тургандарга кара. Өзүңдөн жогору тургандарга караба. Назар салба. Мына ушундай кылууң Аллахтын сага берген неамат жакшылыктарын төмөн санап койбоо үчүн лайык, мунасып. Бухари, Муслим. Бул хадисти имам Муслим rivayet kılgan, birok İmam Bukhari rivayet kılgan hadis sözü menen kichine başkaçarak kelgen. İza nazara ahadukum ila men fuddila alayhi fil mal wal khalqi falyanzur ila men huwa asfala minhu. Kaçan silerden biri mal düýnü jana hilqatda kebete tüzülüştü özünün abzelirek kişini körse, anda özünün ıldıydagılarga karasın, özünün tömöndögülörge karasın. Mına uşul hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ümmetin mına uşunday bir nersege joldoп jatat. Mına uşul osiyat nasihatта жашоосунда ишке ашыра турган болсо, мусулман киши бактылуу абалда күн кечирет. Анткени hadiste айтылынды: Unzuru ila men huwa asfala minkum. Özüңдөн ылдый тургандарга, төмөн тургандарга карагын деп айтып жатат Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям. Wala tanzuru ila men huwa fawqakum. Özüңдөн жогору тургандарга карауга. Мына ушул осиятты өз жашоосунда амал кыла турган болсо киши, чындыгында жашоосуна сабыр кылган абалда, канаат кылган абалда, жана разы боло турган абалда күн кечирет. Анткени инсан өзүнөн жогору тургандарга карай турган болсо, өзүндөгү неамат жакшылыкты сезбейт, жана аны аз санайт. Аны аз санагандан кийин Аллахка шүгүр келтирбейт. Анткени башкаларга берилген нерсени өзүндө жок деп билет. Анан ага шүгүр кылбайт. Шүгүр кылбосо ошол неамат жакшылыктын колунан кетүүсүнө себеп болот. Ал эми өзүңүздөн ылдыйдагыларга карасаңыз, төмөндөгүлөргө карасаңыз, Аллахка мактоо айтасыз. Алхамдулиллах. Аллах башкаларга бербеген неамат жакшылыгын мага бериптир дейсиз да, Аллахка мактоо айтасыз. Имам Бухари риваят кылган хадиске карасаңыз, силерден бирөө мал дүйнө жана кебете көрүнүштө, түзүлүштө өзүнүн абзел кишини көрсө деп айтты. Ар кандай дүйнөлүк нерседе болсун деп айтышат алымдар. Мал дүйнөнү карай турган болсок, бир кишинин машинасы бар, балан кишинин өтө кымбат машина айдап жүргөнүн көрөт да, ошого карап ошол тууралуу ойлой турган болсо, анан өзүндөгү арзаныраак машинени көрүп, менде эч кандай неамат жакшылык жок деп билет. Ушинтип өзүн бир неаматтын, жакшылыктын ээси эмес экенмин деп билип сезип калат. Бул нерсе аны Аллахка шүгүр айтуудан тосуп калат. Мына ушундай абалда ылдыйдагыларга карасын, өзүнөн төмөн тургандарга карасын. Жакшылык неаматта. Машинасы жоктор бар, велосипедде жүргөндөр бар. Эми велосипеди бар адам андан да ылдыйдагыларга карасын. Велосипеди жок адамдар бар, аларга карасын. Жөө жүргөн адамдар бар. Жөө жүргөн адам кимге карайт десеңиз, ал жүрө албаган, баса албаган адамдарга карасын.
коляскада жүргендөр бар, отура албай жатып калгандар бар, төшөккө мыкталып калгандар бар. Ар кандай киши динде болсун, дүйнөлүк иштерде болсун, өзүңүздөн ылдый мартабада ылдый турган адамды табасыз. Ошондуктан өзүңүздөн абалы начар, жаманыраак адам табылат бул жашоодо. Ошого карап ибрат алың, бул нерсе Аллахка шүгүр кылууга үндөйт. Өзүңүздөн ылдыйдагыларга кароо бул Аллахка шүгүр кылууга үндөйт. А шүгүр болсо сиздеги неемат жакшылыктын көбөйүүсүнө себеп болот. Аллах Таала Кур'анда айтат: "Ла ин шакартум ла азиданнакум ва ла ин кафартум инна азаби ла шадид." Эгер мага шүгүр келтирсеңер, силердеги неематты көбөйтөмүн дейт. Эгер мага капыр болсоңор, менин азабым каттуу дейт Аллах Таала. Алымдар айтышат, бул хадис дүйнөлүк нерселерге таандык. Жогоруда окудук го. Бул хадис, ошол хадис дүйнөлүк нерселерге таандык. Хадисте мал дүйнөдө жана хилкатта, мындайча айтканда кебете түзүлүштө деп айтты хадисте. Хилкат бул кебете көрүнүш. Кимдир бирөө өзүнөн сулуураак адамды көрүп, мен андан сулуу эмесмин деп өзүн төмөн санайт. Мына ушул нерсе жакшы эмес. Сиз өзүңүздөн ылдыйраак, хунигирээк турган адамдарга карасаңыз, бул Аллахка берген неематка шүгүр кылууга жакыныраак болот. Бул дүйнөлүк маселелерде, эми динде болсочу, динде өзүңүздөн көрө жогорудагыларга караң деп айтышат алымдар. Парыздарды окуп жатасыз, сүннөттөрдү окуп жатасыз. Эми парыздарды окуп, сүннөттөрдү окубай, парызды өзү менен чектелип жаткандарды көргөн убакытта, мен баланчыга окшоп, парыздардын өзүнө чектелбей, сүннөттөрдү да окуп жатамын деп, сүннөттөрдү да окуп жатамын дебей, сиз бул жакта парыз сүннөттөн башка тахаджуд окубайсыз, духа намазын окубайсыз. Мына ошондо өзүңүздөн жогору болгондорго караң. Намаздын парызы сүннөттүгүнө чектелбей, тахаджуд, духа намазын окуй тургандар бар. Күн сайын 3 бара же 5 бара Куран окуй тургандар бар. Ошондуктан дини маселелерде жогорудагыларга караңыз. Аларга карап умтуласыз. Дини маселелерде жогорудагыларга карап аларга жеткенге умтулуу керек деп айтышат алымдар. Ошондуктан дүйнөлүк маселелерде, мал мүлктө жана ошондой эле кебете түзүлүштө инсан өзүнөн төмөн тургандарга караш керек. Өзүнөн ылдыйдагыларга кароо керек. Ал эми дини маселелерде өзүнөн жогору тургандарга кароо керек. Айырмасы мына ушул. وعن نواس ابن سمعان رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم فقال: البر حسن الخلق والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. أخرجه مسلم. Бул кейинги хадис Навас ибн Сам'ан радияллаху анху айтат: мен пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан жакшылык жана жамандык тууралуу сурадым. Ошондо пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты: жакшылык бул жакшылык, жакшылык бул жакшы кулк мүнөз, жамандык бул көңүл тынч болбогон, адамдар билип калуусын каалабай турган ишиң. Бул хадисти имам Муслим радияллаху рахимахулла риваят кылган. Бул орунда Навас ибн Сам'ан радияллаху анху пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан эмне тууралуу сурап жатат? Жакшылык жана жамандык тууралуу сурап жатат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жакшылык бул жакшы кулк мүнөз. Мындай алып карасак, жакшылык жакшы кулк мүнөз менен чектелген эмес. Намаз окууда жакшылык, садака кылууда жакшылык, ажыга барууда жакшылык, булар да жакшылыкка кирет. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жакшы кулк мүнөз бул жакшылык деп жооп берүүсүнүн максат анткени жакшы кулк мүнөз бардык жакшылыкты өз ичине камтыгандыгына далалат кылат. Кимде ким кулк мүнөзү жакшы боло турган болсо, аны Аллах да жакшы көрөт. Аллах Таала да жакшы көрөт. Жана пенделер да жакшы көрөт. Эми бул хадистен алына турган дагы бир пайда, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жамандык тууралуу суралган убакытта эмне деп жооп берди? Ма хака фи садрика ва карихта ан яттали алейхи нас. Көңүл тынч болбогон жана адамдар билип калуусун каалабаган ишиң деп айтты. Бул эми айдан ачык көбүнчө күмөндүү иштерде экиленсеңиз,
Кейбір алымдар болады деп айтқан, кейбір алымдар болбойт деп, ошол маселе тууралуу ачык хадис келген эмес. Кылгыла деген же кылбагыла деген хадис келген эмес. Эми ошол нерсенин туура эместигине хадисте эки аламат, эки белги айтылып жатат. Бири сырткы аламат, экинчиси ички аламат. Бири сырткы белги, экинчиси ички белги дегендей. Ички аламат эмне? Ма хака фи садрик. Көңүл тынч эмес. Көңүл тынчсызданып турат. Туура ошол ишти туура дегендер да бар, туура эмес деп айткандар да бар. Боло берет кылса, боло берет деп айткандардын сөзүнө кирип ишти кылайын десеңиз, көңүлүңүз тынч эмес. Эми бул нерсе ошол иштин туура эмес экенин белгиси. Бул ички аламат. Эми сырткы аламат, эгер ошол ишти адамдар көрүп калбасын деген максатта кылып жаткан болсоңуз, адамдардын назарынан жашырынып кылып жаткан болсоңуз, билиң, ал иш жакшы иш эмес. Туура кимдир бирөө дурус деп айткандыр, бирок ошол ишти адамдардан жашырып кылууңуз, адамдардын көрүп калуусун каалабаганыңыз ошол иштин дурус эмес экенин белгиси. Эми муну фитраты таза, табияты таза киши, эми муну фитраты таза, табияты таза киши ушундай мамиле кылат. Ал эми фитраты, табияты өлгөн кишинин жүрөгүндө экиленүү жана тынчсыздануу деген нерсе болбойт. Фитраты саламат болгон адам баары бир көңүлү түзөбөйт. Ошол нерсени жүрөгү каалабайт. Чындыгында Аллах Тааланын буйругун кылып, ага моюн сунуп, Аллахка кайта турган иштерден кайтарган адамдарды Аллах Таала кээде аларды күнөө иш кылып койбоолору үчүн да мына ушундай аламат белгилер менен тосуп коет. Бир арам нерселерден, бир туура эмес иштерден. Болгон окуялардан устаздардан бирөө айтып берген, бир киши колунан келишинче мал дүйнөсүнө арам аралаштырбаганга аракет кылат экен. Арам аралаштырбаганга аракет кылат эле дейт. Мына ушундай сыпат менен таанылган киши эле дейт. Багымдагы дарагын кесип, базарга алып чыгып сатып өз муктаждыгым үчүн иштетем деп дарагын кескен болот. Кийин билбей кошуна кесип койгон даракты жүктөп алган болот төөсүнө. Билбей жүктөп алат. Анан төө ордунан жылбай коет. Кайра төөнү тургузууга үндөсөм да турбай койду дейт. Кийин жүктөлгөн дарактын отунуна карап, анан аны алып таштап төөнүн үстүнөн. Кийин өзүмдүкүн артсам, кийин ошол отун өзүмдүкү экен деп артсам, төө туруп кетти деп айтты. Бул Аллахтын иши. Мисалы үчүн Меккеге Абраха чоң пилди коюп келген кезде Аллах Таала ошол пилди дагы токтотуп койду. Жана Худайбияда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам төөсүн Меккеге кирүүдөн тосуп койгон. Аны да тосуп койгон Аллах Таала. Аллахтан корккон адамдарды мал дүйнөсүнө арам аралашып калуудан Аллах Таала тосуп коет. Ошондуктан бул эки аламатты качан тапсаңыз, ошол ишти кылбай эле коюң. Жүрөктөн каалаган жоксуз, жана адамдар ошол ишти көрүп калуусун каалаган жоксуз. Мында жакшылык жок, четтениң, бирок башкаларга арам санабаң, анткени ачык бир далил болбогондон кийин. Бир адам ошол ишти кылып жатса, арам ишти кылып жатат деп айтпаң. Таквалуулуктан улам ошол ишти таштаган абзел болуп саналат. Бул күмөндүү экиленген маселелерде сөз кетип жатат. Ал эми ачык арам нерселерде экиленүү болобу, болбойбу? Жүрөктүн ачык арамдыгы тууралуу хадис келсе, аны кабыл алуусу керек болот. Ачык бир нерсенин адал арамдыгына ачык бир хадис келе турган болсо, аны кабыл алуу керек. Эми кийинки хадис Ибн Мас'уд радыйаллаху анхудан риваят кылынат. Имам Бухари жана Муслим риваят кылган хадис. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Иза кунтум саласатан фала ятанаджа итhnani дун ал-ахар, хатта тахталиту бин-наси мин ажли анна залика юхзинуху." Ибн Мас'уд радыйаллаху анху айтат, Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам айтты дейт. Эгер 3 киши болсоңуз, bir kişini өзүнчө калтырып, 2 киши шыбырашып сүйлөшпөсүн. 3 киши болсоңор, 2 киши bir kişini четке сүрүп, экөөсү шыбырашып, жашыруун түрдө сүйлөшпөсүн. Адамдар менен аралашып кетмейинче, көпчүлүк адамдар арасында болсо бул эми бөлөк. Көпчүлүктүн ичинде 2 киши бири-бири менен шыбырлашып сүйлөшсө, бул нерседе эч кандай карама-каршылык жери жок.
Эмне үчүн мындан кайтарылып жатат? Эки киши шыбырашып, үчүнчү кишини четке сүрүп шыбырашып сүйлөшүүдөн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кайтарды. Мунун себеби хадистин акырында айтылып жатат. Мин ажли анна залика юхзину. Хадистин акырында эмне деп айтылып жатат? Анткени мындай кылуу аны капа кылат. 3 киши отурган болсо, 2 киши шыбырашып сүйлөшсө, 1 киши өзү жалгыз отурса, мына ушундай кылуу 3-чү кишини капа кылат дейилип жатат. Мына ушул хадиске байланыштуу 6 маселени айтып өтөбүз. Биринчи маселе, 3 киши отурган жерде 2 киши жашыруун шыбырашып сүйлөшүүсү арам болуп саналат. Анткени бул нерседен пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кайтарды. Экинчи маселе, жашыруун эмес, ашкере өз ара сүйлөшсө да, бирок 3-чү адам түшүнбөй турган тил менен сүйлөшсө, мына ушуга кирип калат дешкен алымдар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кайтарган кайтарыктын астына кирип калат деп айтат алымдар. 3 киши отурабыз, андан эле экөөбүз англисче сүйлөшүп кирсек, 3-чү киши түшүнбөй калат. Болбойт мындай кылуу, эгер жашыруун шыбырашып сүйлөшпөсөк дагы. 3-чү маселе, эмне үчүн кайтарылды? Анна залика юхзину. Мындай кылуу аны капа кылат деп айтты пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам. Мусулман кишини капа кыла турган ар кандай иш арам деп айтышат алымдар. Бул амал мусулман кишини капа кылгандыгы үчүн арам болуп саналды. Кайсы бир иш мусулманга зыян бере турган болсо, ал кандай иш болбосун арам болуп саналат. Бир мусулман киши аны жаман көргөн лакабы менен чакырсаң, ал капа болсо, ага ыраазы болбосо, ал да арам болуп саналат. Ыраазы болсо боло берет, ыраазы болбосо, ошондой ыраазы болбогон лакап менен бул да зыян берүүгө кирип калат, зыян берүү болуп калат. Кошунага зыян берүүсү, тууган урук бири-бирине зыян берүүсү, достордун бири-бирине зыян берүүсү, мунун түрлөрү көп. Ар кандай мусулманды капа кыла турган ишпи, сөзбү, ага зыян берүү болуп калат экен. 4-чү маселе, имам Малик рахимахулла айткан, ан Малик кала ла ятанаджа саласатун дуна вахид вала ашара лианнаху кад наха ан ятрука вахидан. Лианнаху кад нухи ан ятрука вахидан. 3 киши болсо, 2 киши өзүнчө болуп алып сүйлөшпөсүн, шыбырашып. 3-чү кишини калтырып коюп, 3 киши менен эмес, ушул жерде эмес 8 киши болсочу, бирөөсүн калтырып четке сүрүп, жетөөбүз шыбырашып сүйлөшүү да тыюу салынган деп айтышат алымдар. Бул эми четте калган кишини көбүрөөк капа кылуусуна себеп болуп калат, саны көп кишилер. 8 киши болсо, 7 киши өз ара шыбырашып, 1 кишини четке сүрүп, өз ара шыбырашып сүйлөшүүсү 1 кишини катуу капа кылат. Имам Куртуби рахимахулла айтат, көпчүлүктүн өзүнчө бөлүнүп алып шыбырашып сүйлөшкөнү 1 кишини катуураак капа болуусуна себеп болот деп айтат. 5-чи маселе, 3 киши эмес 4 киши боло турган болсо, бир мажлисте 2 киши шыбырашып, жашыруун сүйлөшсө, 2 киши бөлүнүп калган болсо, бул арам болуп саналабы же жокпу? Алымдар арам болбойт деп айтышат. Бир адам жалгыз калган жокпу, боло берет дешет. Мисалы, ушул жерде 7-8 киши отурса, жанындагылар менен шыбырашып сүйлөшсө, эч кандай карама каршылык жок деп айтышат алымдар. Эми бул орунда бир адамдан көп болгону үчүн эч бир адам мен тууралуу сүйлөшүп жатат деп ойлоп калбайт. Абдулла ибн Умар радиаллаху анхумадан бул риваят кылынган. Имам Бухари рахимахулла Адабу Муфрат китебинде риваят кылып айтат. Абу Салих деген рави ибн Умар радиаллаху анхудан сурайт. Арбаун төртөө боло турган болсочу, кала ла ядуррук. Мунун зыяны жок деп жооп берген экен. 5-чи маселе, качан 2 кишинин жашыруун болуп шыбырашып сүйлөшүүсү тыюу салынат? 3-чү кишини жеке калтырып, 3 киши бирге отурган абалда, ал эми 2 кишини сүйлөшүп отурган кезде, 2 киши сүйлөшүп отурган кезде 3-чү киши кийин кирип келе турган болсо, жашыруун сүйлөшүүлөрүн улантса боло берет дешет. Анткени ал кирип келүүсүнөн алдын сүйлөшүп жатышкан эле. Өзү негизи адептүүлүктөн 2 киши сүйлөшүп турган болсо, 3-чү туура кирип келбесин дешет. Туурадан туура кирип келбесин дешет. Сурап кирип келүү керек же сөздөрүн бүткөнчө күтүп туруу керек деп айтышат алымдар. 2 киши шыбырашып сүйлөшүп отурган болсо, 3-чү киши кирип келе турган болсо, ал уруксат сурап же сөздөрү бүткөнчө күтүп туруу керек деп айтышат. Ушундай үстүнө кирип келбөө керек, зарыл болсо үзүр сурап кирүү керек. Же биз сүйлөшүп алалы, кичине четте туруп күтүп туруң деп айтышса боло берет.
Анткени үчүнчү киши кийин кирип келди. Хадистеги маани эмнеге далалат кылып жатат? Качан бул арам болуп калат экен? Бул амалдын арам болуусунун негизги себеби эмне? Үчүнчү кишини капа кылат деп айтылды. Үчүнчү киши капа болуп калуусуна улам кайтарылды. Эми ушундай муктаждык болуп калды, үчүнчү киши байланышы жок, үчүнчү кишиге байланышы жок сөз боло турган болсо, сырдуу болгон маселе тууралуу кеңешмекчи болуп калса, үчүнчү кишиден уруксат суралып, ал уруксат берсе, экөөсү бөлүнүп алып сүйлөшсө боло берет деп айтышат алымдар. Анткени аны капа болгонунан улам кайтарылган, эле анын ыраазылыгын алып кийин сүйлөшүлсө боло берет деп айтышат алымдар. Бул хадистердин кыскача маани, маңызы, максаттары, пайдалары мына ушунча экен. Валлаху а'лам бис-саваб. Субханакаллахумма хамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк.